монетизациядан өткөндөн кийин YouTube өзү акча берип баштайт. Канткенде монетизациядан өтөбүз, кантип акча таап баштайбыз, ошолор үйрөтүлөт. Андан кийин 8 эрежелер. Кандай видео жүктөш керек, эмне кылганда YouTube акча бербейт, эмне кылганда акча берет, ошолор боюнча үйрөтүлөт. Окуу мөөнөтү 1 ай болот. Баасы көңүлдөн чыккан суммадагы акча. Себеби азыркы учурда ушундай жаш балдардын оорулары өтө көп болуп, чоң суммада акчалар керек болуп жатат. Мына ошондой кайрымдуулук кылууга өз күчүмдү, өз билимимди берип, аларга жардам көрсөткүм келип турат. Анткени ушундай өзүмдүн апамдын акесинин кызынын баласы, жакын тууганбыз. Ошону көрүп туруп, мындай иш-чараны уюштурбасам болбойт. Өзүмдүн билимимди буга чейин акы алып, өзүм жакшы кирешелерди таап жүргөн учурум мына ошол кирешенин 60%-ын шабданга бөлүп берем. Андан кийин 30% таргет рекламага кетет, 10% менеджерге, ошондой эле менин убактыма кетет. Эгер сиздер шабдандын ал-акыбалын сурап, шабдан боюнча кабар алам десеңиздер, shabdan.help деп турат. Инстаграмдан издеп подписаться болуп, ага дуа кылып, жакшы комментарийлер жазып колдоп коюңуздарды сунуштайм. Эң биринчи Аллахтан жана элдин жардамы менен буйруса аягып кетет деп ишенем, анткени бул оорудан айыккан балдар бар. Бул жерге реквизиттерди коюп койдум. Эдинса катары салсаңыздар болот, эл сомго же эл картка, же визага, же М банкка салсаңыздар болот.